Саламатсыздарбы. Бүгүн бизде конокто мурдагы омбудсмен, азыр илимий изилдөө иштери менен алек, мамлекеттик түзүлүш жана мамлекеттик башкаруу, партиялык түзүлүштөр тууралуу илимий иштер менен алек болгон Бакыт Аманбаев. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиз акыркы мезгилде көп чыгып сүйлөп атасыз, макала жазып атасыз. Мына бул 10-жылдагы конституция боюнча ошол кезде абдан чанда кездешкен тарыхый мүмкүнчүлүк болгон мамлекеттик башкарууну оңдоп кеткенге мурдагыга караганда деп. Кандай эмне кылып оңдош керек эле, эмне үчүн болбой калды? 2010 жылы Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз элине Кудай Таалам ушундай чоң бир мүмкүнчүлүктү берди. Элдик революция ишке ашырылды, коомчулук билет. Анан конституцияны жазуу мүмкүнчүлүгү элдин өзүнүн колунда болду. Анткени себеби конституцияны көбүнчө кайсыл бир бийлик ишке ашырат. Андай учурда сөзсүз түрдө ол ирисине тартат дегендей болуп, бийлик өзүнүн кызыкчылыгын бираз конституцияга киргизип койду, өзүнүн кызыкчылыгына ылайык баш мыйзам жазып коет. Ал эми 2010 жылы элдик революциядан кийин элдик чыныгы элдик баш мыйзам жазуу мүмкүнчүлүгү элдин колунда турду. Маселе бирөө эле болду. Баш мыйзамды ким жазат деген. Эсиңизде болсо керек. Баш мыйзамды жазууну ошол мезгилдеги убактылуу өкмөт мүчөлөрү 14 адам мойнуна алышты. Бул аябай жоопкерчиликтүү, аябай оор маселе болчу. Кыргыз эл ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө дагы бир маселени чечип берип койгондой болду. Себеби конституциялык реформа жасаганда талаш тартыш эмнеден болот? Кандай мамлекеттик башкаруу керек деген суроонун үстүндө болот. Дүйнөдө адамзаттын тарыхында 3 мамлекеттик башкаруу бар. Бул чыныгы президенттик башкаруу. Андай учурда аткаруу бийлигинин башында жалгыз президент турат. Буга мисал катары Америка Кошмо Штатын келтирсек болот. Экинчи чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу. Мында дагы аткаруу бийлигинин башында бир адам турат, өкмөт башы турат. Андан кийин аралаш мамлекеттик башкаруу, буга Францияны мисал келтирип жүрөт. Ошондо революциядан кийин элдер мамлекеттик президенттик мамлекеттик башкаруудан чочугандыктан бардыгы эле парламенттик демократияга өтсөк болот, парламенттик мамлекеттик башкарууну курсак болот, парламенттик мамлекеттик башкаруу системасын кургула деп туруп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө тапшырма берди. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү элге убада беришти, эсиңизде болсо керек, коомчулуктун эсинде. Биз чыныгы Кыргызстанды чыныгы парламенттик системага өткөрөбүз деген. Убада беришти. Чындыгында мен ушул маселе боюнча убактылуу өкмөттүн ошол кездеги мүчөлөрү менен көп сүйлөштүм. Алар айтышат, кырдаал оор эле дейт. Бирөөбүз министр болуп жүрдүк дейт, бирөөбүз дейт күчү структураларын башкардык дейт, бирөөбүз дейт өкмөт башынын милдетин аткардык, бирөөбүз губернатор болуп жүрдүк дейт. Мамлекетти ошондо конституцияны жазууну дейт бир кишиге тапшырдык дейт. Анан кимге десек, Чикебаев Өмүрбек Чиркешевич башчылык кылган деп айтышты. Аны Өмүрбек Чиркешев өзү айтып берди. Анан ошентип Өмүрбек Чиркешевдин жетекчилиги алдында конституция жазылды. Кеңешме түзүлгөндө. Кеңешме түзүлдү, бирок ошонун эң негизги башында конституциянын автору катары биз белгилүү саясатчы Өмүрбек Чиркешевди атап жүрөбүз да. Алар өзү деле айтып берет. Андан кийин парламенттик мамлекеттик башкаруу системасына өткөрөбүз деп убада беришти. Парламенттик мамлекеттик башкаруу системасы деген эмне? Бул мамлекеттик башкаруу системасы деген сөз, бул өнүккөн өлкөлөрдө кылымдар бою, көп жылдар бою колдонулуп, натыйжасын берип, өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө түзгөн система. Мисалы үчүн Германияда колдонулуп келет, Англияда колдонулуп келет, Японияда колдонулуп келет, Италияда колдонулуп келет. Мындай учурда аткаруу бийлигинин башында бир эле адам болот, өкмөт башы болот. А парламентти шайлоо толугу менен партия лидерлерине берилбейт. Толугу менен элге берилет. Эл парламентти өзү шайлайт, чыныгы атуулдарын шайлашат. Андан кийин парламентке жеңген партия өкмөттү түзөйт. Анан өкмөттүн толук кандуу иштөөсүнө
көз карандысыз иштөөсүнө, эч кимге көз каранды болбой толук кандуу иштөөсүнө мүмкүнчүлүк түзөт. Ошол эле мезгилде парламент мындай ооздуктап турат. Анан мындай тең салмактуулукту сот бийлиги да сактап турат. Сот адилеттүүлүгү деген болот. Себеби сот бийлиги көз карандысыз. Ошентип мамлекеттеги 3 бийлик бутагы бири-бирине көз карандысыз, толук кандуу иштешине мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле мезгилде аларды ооздуктап, контролдоп турганга мүмкүнчүлүк берилет. Мына ушундай адилеттүү системаны түз деп бергенде убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмне кылды? Конституциянын авторлору жыйынтыгында Кыргызстанда дүйнөдө жок саясий коррупциялык, партиялык коррупцияга негизделген конституцияны иштеп чыгышты. Аткаруу бийлиги эки баштуу Кыргызстанда. Президент, өкмөт. Жоопкерчилик деген жок. Эч ким эч нерсеге жооп бербейт. Парламентке чакырып, жумуштан алып салып атпайбы? Мисалы үчүн Сапар Исаковду же ага чейин Жомарт Отурбаевдагы отчет бергенден кийин жумуштан кетти. Эң негизгиси парламент эл тарабынан шайланыш керек. Парламентте тандоо тизмеси укугу элге берилиш керек. Анан парламент элдин алдында жоопкерчилик болуш керек. Эл парламенттин билиш керек болчу. Мындай болгон жок. Азыр парламент эч кимге жооп бербейт. Парламент 2010 жылдан бери өзүңүз көрүп атасыз. Парламенттин лидерлери каалагандай маселесин өткөрүшөт. Өздөрүнүн жеке бизнесинин кызыкчылыгын көздөгөн мыйзамдарды өткөрүп атышат. Тагыраак айтканда, 2010 жылдары кабыл алынган конституция бир уч топтун парламенттеги лидерлердин, мындай кыскасы айтканда 121 адамдын жер калчылыгына, алардын баюусуна, алардын Кыргызстандын байлыгын талап тоноосуна өбөлгө түзгөн система. Тагыраак айтканда, акыры барып конституциянын автору баш болуп, кыргыз эли мына ушул конституциянын орусча айтканда заложниги болуп калдык. Кыргызча айтканда барымтасында калдык. Мына бир мисал. Карап көрүңүз. Соңку мезгилдери, соңку 1 жыл бою кыргыз коомчулугу парламентке кайрылып өтүнүп атабыз. Урматтуу депутаттар, жакында шайлоо келатат. Шайлоонун босогосун 7%дан 5%га түшүрүп бергиле деп айтып келатабыз. Кайрылдык, чегереги стол өткөрдүк, маалымат жыйындарын өткөрдүк, макала жаздык. Бирок уккан жок парламент. 7%дан 9%га чыгарып туруп, мыйзамды кабыл алып ташташты. Бул учурда парламент чыныгы бийликтин ээси экендигин дагы бир жолу коомчулукка далилдеди. Буну менен Кыргызстанда чыныгы бийликтин ээси азыркы баш мыйзам боюнча 121 адам экендиги дагы бир жолу көрүндү. Мурда 2010 жылга чейин Кыргызстандагы эң жогорку бийлик президенттин колунда болсо, а 2010 жылдагы конституциядан кийин бийлик 120 адамдын колуна өттү. Кыргызда бир сөз бар. Койчусу көптүн кою арам өлөт дейт. Шорду элге 1000 башы дейт. Шору бар эле экенбиз. Ошол эле система менен деле жакшы мамлекеттик башкарууну жакшы кылса болот беле? Башка мамлекеттер иштеп атпайбы? Эч качан мүмкүн эмес. Эч качан мүмкүн эмес. Мен бул маселе боюнча көп иликтеп көрдүм. Зарыл болсо көп дебатка чыкканга да даярмын. Ошол конституциянын авторлору менен элдин алдына чыгып далилдеп бергенге даярмын. Эмне үчүн? Себеби конституциялык реформа болгондо бул эң маңызы. Бир сөз менен айтканда, 3 бийлик бутагын көз карандысыз кылып коюш керек. Толук кандуу иштешине мүмкүнчүлүк бериш керек. Ал эми Кыргызстанда азыр 3 бийлик бутагы эмес 4 бийлик бутагы бар. Парламент бул элдик бийлик деп аталат. Аткаруу бийлигинин башында өкмөт башы турат, сот бийлиги, анан президенттик бийлик да бар. Президенттик бийликти кайсыл системага кошобуз? Мурдатан ошондой болчу. 91-жылы эгемендикти алгандан кийин жаңы түзүлгөн конституция, элдин баары мактайт аны. 93-жылы кабыл алынган конституция. Ошонун баары жазылып калганда. 10-жылы болгон жок, ага чейин эле өзгөрүүдө. Туура.
2010 жылы бизде аралашма мамлекеттик системасы болгон. Францияга окшош. Францияда бийлик президент эл тарабынан шайланат. Президенттин колунда абдан чоң мүмкүнчүлүк бар. Ал өкмөттү да курганга мүмкүнчүлүк бар. Өкмөттү кадр маселесин толук чечкенге мүмкүнчүлүк бар. Мына ушундай системасы мамлекеттик система болгон. Андай учурда президент жоопкерчиликти алат. Бирок маселе эмнеде болду? Президент өзүнүн ыйгарым укугунан пайдаланып, өкмөттү тынбай өкмөт башчысын алмаштыра берди. Ошондуктан акыры барып туруп конституциялык реформадан кийин конституциялык реформа өткөрүлүп отуруп, Акаевдин мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде акыры президенттик бийлик аябай күчөдү. Бир нече референдумда болбоду, өзгөртүп айтты. Ошол акыры андан кийин 2010 жылы элдик революция алып келди. Элдик революцияда бизде мүмкүнчүлүк бар болчу. Конституцияны толук өзгөртүп туруп, жөн эле эң жөнөкөй парламенттик мамлекеттик башкаруу өткөрүп койгонго. Жөн эле мындай классикалык парламенттик мамлекеттик башкаруу өткөрүп койгонго. Азыр эми ошол мүмкүнчүлүк азыр кимдин колунда? Бир эле адамдын колунда азыр. Президенттин колунда. Бирок менин оюмча мүмкүн келечекте барып калат президент. Ошол 93-жылдан бери 91-ден деп коелу, бери президенттин укуктары көбөйүп келаткан. 10-жылы деле ошону калтырып коюшту, бирок партиялык системаны киргизди. Эгерде партиялардын жетекчилиги, партиялар өздөрү чыныгы партия болуп, чыныгы мамлекет үчүн күйгөн адамдар партиянын башында болсо, иштеп кетет беле система? Бул идеалдуу болгондо иштеп кетиш керек эле. Бирок биз ошентип ойлогон да. Бирок адам экенбиз да. Пенде. Пенде экенбиз да. Ар кимдин деңгээли, ар кимдин ыйманы ар түрдүү экен да. Ошон үчүн бул иштеп кеткен жок. Ошондой болбош үчүн биз таптак эле бийликтин ыйгарым укуктарын так бөлүп туруп, бирин көзөмөлдөй турган механизм киргизиш керек болчу. Ушул механизм киргизилбей калды деген сөз азыр болуп атат да, Нарынбек. Мен айтайын дегеним ошол да. Эмне үчүн 2010 жылдагы президенттин конституциянын автору чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу жасаган жок. Эл талап кылган, эл өтүнгөн, элдин үмүтү да ошол болчу. Эмне үчүн чыныгы парламенттик дагы жолу кайталайм. Чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу болгон жок. Ал чыныгы парламенттик мамлекеттик башкаруу учурунда аткаруу бийлиги бир эле башта болот. Минсе болот беле ошол кезде жанагы кырдаал аябай оор болуп аткан үчүн, ийин окуялары болуп кеткен үчүн, алар балким азырынча ушундай боло турсун, бирок 1 жыл, 2 жылдын ичинде президентти эл тарабынан шайлабай, парламент гана эл тарабынан шайланат, а президент парламенттин ичинен депутаттар тарабынан шайланат деген нерсени киргизип койсо болот беле? Акырындап өтүш үчүн. Андай дагы туура эмес болуп калат болчу. Эмне үчүн? Себеби бийлик башына кимдир бирөө келет эле, кимдир бирөө президент болот эле, ал өзүнүн бийлигин чыңдайт эле, ал өзүнүн бийлигин дагы чыңдап, конституцияны өзүнүн ыңгайына жараша өзгөртөт болчу. Бул адамдын жаратылышы ошондой. Андай кылбаш керек болчу. Бул тарыхый мүмкүнчүлүктү толук пайдаланыш керек. Толук пайдаланыш керек болчу. Тарыхый мүмкүнчүлүктү. Эми маселе мына ушул кырдаалдан чыгуу боюнча дагы биз ойлошубуз керек болуп турат. Кантип чыгыш керек? Бул кырдаалдан чыкса болот. Бул кырдаалдан чыгыш үчүн биринчи кезекте мына медицинада деле кайсыл бир ооруну айыктырыш үчүн биринчи ошол ооруга туура диагноз коюлуш керек. Кандай ооруга чалдыкты адам деп. Ошого жараша дары дармек берилиш керек, укол салыш керек. Ошондо адам оорудан айыгып кетет. Эгер туура эмес диагноз коюлса, анда ал адамдын оорусу рак айланып, тиги дүйнөгө кетиши толук мүмкүн. Ал эми биздин коомчулуктун эң негизги проблемасы азыр
биздин мамлекеттик башкаруу эрежесинде турат. Мамлекеттик башкаруу эрежесинин натыйжасында Кыргызстанда жоопкерчиликсиз бийлик системасы. Бийликтин бардыгы 121 адамдын колунда. Биз биринчи кезекте кырдаалдан чыгыш үчүн орустун бир ойчулу белгилүү декабрист Петр Яковлевич Чадаев деген айткан. Бийликтин башындагылар кетирген кемчилдиктерин толук мойнуна алып элден кечирим сурамайынча ошондой оор саясий кырдаалдан чыгууга мүмкүн эмес деген. Биринчи кезекте конституциянын автору элден кечирим сураш керек. Элден чөгөлөп кечирим сураш керек. Кыргыз элинде бар кандай кечирим суроонун түрлөрү. Мойнуна курун салып алат, мойнуна камчы салып алат, элден кечирим сурайт. Ошондо эмне болот? Ошондо эл түшүнөт. Бизде чыныгы парламенттик башкаруу эмес турбайбы? Чыныгы парламенттик башкарууга өтүшүбүз керек турбайбы деп туруп, чыныгы парламенттик системага өтүшүбүз керек. Анын үчүн 3 нерсени жасаш керек. Азыркы парламенттик шайлоого чейин тез аранын ичинде шайлоо босогосун 9%дан 5%га түшүрүш керек. Ошондо эле оңолуп кетеби баары? Бул биринчи. Экинчи, болочок депутаттарды тандоону партиянын лидерлеринин колуна алып элдин колуна бериш керек. Ушул эки эрежени киргизүү менен чыныгы элдик парламент алууга болот. Чыныгы патриоттор, чыныгы эл үчүн күйгөндөр, мекенчилдер парламентке келет. Алар эки нерсени ишке ашырыш керек, ал парламент. Биринчи, сот бийлигин дароо эле 3 айдын ичинде көз каранды кылып ташташ керек. Көз карандысыз кылып ташташ керек. Конституциянын 95-беренесин өзгөртүп, сот бийлигин президенттин караманын толук түрү алып ташташ керек. Көз каранды сот системасы болуш керек. Үчүнчү, бул бир баштуу аткаруу бийлиги болуп түзүш керек. Аткаруу бийлигинин башында премьер-министр болуш керек. Тагыраак айтканда, 2010-жылы убактылуу өкмөттүн мүчөсү автору элди алдап жасабай койгон чыныгы парламенттик мамлекеттик башкарууну түзүш керек. Бул деген сөз, Нарымбек Эдинович, сөз менен айтканда бул кыска болуп атат азыр. Бул абдан чоң масштабтуу реформа. Сот бийлигин көз карандысыз кылуу, аткаруу бийлигин бир баштуу кылуу, парламентти элдин колуна берүү, партиянын лидерлеринен элдин колуна алып берүү. Элдин колунда эле баары. Жок, колунда эмес. Үчүн мына биринчи эгемендиктин биринчи жылдарында шайлаганда чакчылекей болуп, бири-бири менен соттошуп, атышып, жанагы партиялар көп кийлигишчү эмес, кээде аралаш да болбоду. Кайсы бир бөлүгү, жогорку кеңештин кайсы бир бөлүгү мажоритардык система менен шайланып, бир мандаттуу эмеден, чөлкөмдөн, калгандары партиянын атынан шайланып, баары бир чакчылекей болбоду. Ал мезгилде эң негизгиси мамлекеттин 3 бийлик бутагы ошол мезгилде. Эсиңизде барбы? Акаевдин мезгилинде, Бакиевдин мезгилинде мамлекеттин 3 бийлик бутагы орусча айтканда сдержек и противовесов принциби менен түзүлгөн эмес. Тагыраак айтканда 3 бийлик бутагы бири-бирине көз карандысыз болуш керек болчу. Ал мезгилде бийликтин бардыгынын башында президент турган. Сот көз карандысыз болгон, парламент көз каранды болгон. Андан кийин парламенттик шайлоого келгенде бир мандаттуу округдардан шайланган биринчи мезгилде. Эсиңизде болсо керек. Бир мандаттуу округдардан шайланганда бийлик мамлекеттик административдик ресурстарды колдонуу менен өзүнүн дежурный депутаттарын өткөргөнгө аракет кылган. Анан эл менен, элдик депутат талапкерлери менен бийлик көрсөткөн талапкердин ортосунда чырт чыгып соттошуулар болгон. Бул саясаттын табияты ошондой. Бирок менин айтайын дегеним ал эмес. Менин айтайын дегеним, менин коомчулукка жеткирейин деп аракет кылганым бул азыр жакында октябрь айында парламенттик шайлоо болот. Парламенттик шайлоо Кыргызстандын келечегин 5 жылга эмес, 12 жылга аныктайт. Эмне үчүн? Себеби мына келген парламент 5 жылга шайланып келет. Ал келген парламент өкмөт башчысын шайлат. Ал өкмөт башчы 2023-жылы президентти шайлайт. Демек, азыркы парламенттин тагдыры
азыркы парламенттин Президент жыйынтыгы шайлайт. алар Же президент президенттик шайлоону өзүн өткөрөт. көрсөтпү? Жок, президенттик шайлоону Өткөрөт. административдик ресурс өкмөт башынын колунда болот. Мен ошону айткым келип атат. Ошон үчүн ошого чейин азыр бардык прогрессивдүү мекенчил атуулар биригиш керек. Мен айткан идея менен ар бир үйгө кирип чыкса болот. Кыргыз элин ойготсо болот. Себеби максат бирөө. Мамлекетти азыркы 121 коррупциялашкан криминалдык өкүлдөрдөн турган, эми бардыгын эле криминалдык өкүл дебейсиң, бирок басымдуу көпчүлүгү ошондой топтун колунан suurуп алыш керек. Кыргызстан азыр коркунучта турат. Чындыгына келгенде коркунучта турат. Себеби биздин тагдырыбызды мына мен жогоруда айтпадымбы? Парламент чечип атат деп. 7%дан 9% көтөрүп койду. Эми алар өздөрүн коргоп атат. Биз калалы, биздин азыркы абалыбыз көп өзгөрбөсүн, жаңылар келбесин деп жанагы босогону көтөрүп атат, туурабы? Ооба. Эми ошолор деле эл шайлаганда, партияларга деле эл Жок, бул жерде добуш бербедиби? бул жерде бир нерсени тактап коюш керек, Нармеке. Бул жерде бир нерсени ачык айтып коюш керек коомчулукка, баса белгилеп. Урматтуу кыргыз элим, сиз айткандай эл шайлаган жок. Болочок депутаттардын тизмесин партиянын лидерлери тактап атат. А эл жөнөкөй гана барып шайлоого, жөнөкөй гана добуш берип атышат, тандаган жок алар. Элдин колуна партиянын лидерлеринен алып туруп укукту, элдин колуна тандоону, добуш берүүнү, шайлануу укугун алып бериш керек. Мен ошол маселени айтып атам. Мурда ошондой болгон. Партиялык тизмелер жок кезде ар бир чөлкөмдө бир мандаттуу бир адамды, бир чөлкөмдөн бир адам шайланып, эл кимди шайлады? Ошондо эсиңизде болсо керек. Акаевдин мезгилинде мен Азаттыкта журналист болуп иштешимин. Ошондо Кыргызстан депутаттык тобу бар болчу. Көз карандысыз 15 депутат бар эле. Араматтылык Абсамат Масалиев башында турган. Бешева Аконович, Исмаил Исаков, жана башка депутаттар, Адахан Модумаров. 15 депутат парламентте толук түрдө погоданы парламенттин деги маселе коомдук пикирди өзгөртүп таштачу. Себеби алар бир мандат округтан келген депутаттар болчу. Азыр жок эле дегенде шайлоо мыйзамын өзгөртүп 50% парламент бир мандаттуу округ кылыш керек. Мен мисал кылып берейин. Дүйнөдөгү эң өнүккөн өлкөлөр, парламенттик системаны өнүгүп аткан өлкө. Германияда 612 депутат бар. Бундестагта. Ошонун жарымы бир мандаттуу округтан шайланат. Жарымы пропорционалдык система менен шайланат. Японияда 480 депутат бар. 480 депутаттын 300-ü бир мандаттуу округтан шайланат. 180-и партиялык тизме менен шайланат. Көпчүлүк бөлүгү болот. Түштүк Кореяда 300 депутат бар. 300 депутаттын 246-сы бир мандаттуу округтан шайланат. 70% бир мандаттуу округтан шайланат. Бул деген сөз эмне деген сөз? Качан бир мандаттуу округтан шайланганда, качан депутаттарды шайлоону элдин колуна бергенде, депутаттар элдин деми менен келет. Элдин добушун алып келет. Ал абдан күчтүү, көз карандысыз, эрктүү депутат болот. Элдин маселесин туура көтөрөт, бийликтен коркпойт. Чыныгы элдик, чыныгы реформаларга барат. Ошон үчүн убакыт келди азыр. Эмне үчүн мен мына ушул маселени айткым келип атат. Мен бул жерден кимдир бирөөнүн намызына тийип, кадыр баркына шек келтирип, же бир кыргызча бар мамаданычылык кылып бир улууга мындай сөз айтуу максатым жок. Менин чыныгы максатым, Нармеге дейинчи, азыркы тарыхый мүмкүнчүлүк келип атат кыргыз элинин алдына. Ушундай мезгилде коомчулукка түшүндүрүп айтып берүү, баса белгилеп айтуу. Азыр биз ушундай акыбалдан чыгабыз десек, кемчиликти моюнга алыш керек. Элден кечирим сурашыбыз керек. Конституцияны өзгөртүш керек. Ошондо Кыргызстандагы парламенттик демократияны колдогондордун бардыгы
ою туура болот. Биздин кийинки кадам чыныгы парламенттик башкаруу системасына өтүшүбүз керек. Мен муну айтуу менен парламенттик системаны жамандап, парламенттик системанын баалуулуктарын шек келтиргим таптакыр жок. Чыныгы парламенттик системаны куруш керек деген гана маселени айткым келип турат. Албетте чыныгы парламенттик демократия болсо жакшы болот эле. Бирок мына конституцияда калып атат, маселе. Ооба. Улуу Британия конституциясы жок эле жашап атат. Жакшы демократия болуп атат. Израилде конституция жок. Алардыкы деле мыйзам аткарылып атат. Кандай мыйзам болсо дагы ошону аткарып, чыныгы дилиң менен ошону иштесең, кандай болосун системада жакшы турмушту орнотсо болот да. Мен ушул пикирге кошула албайм, Нарбек Денич. Себеби Улуу Британияда депутаттар бир мандаттуу округда шайланат. Ал жерде партиялык тизме деген жок. Францияда бир мандат, толук депутаттар бир мандаттуу округда шайланат. Америкада депутаттар толук бир мандаттуу округда шайланат. Израилде Андан Израилде парламенттик система. ошондой бирок партиялар шайлайт да. Партиялык тизме менен бир аз бөлүгү бир мандаттуу округ бар. Мен айтайын дегеним эмне? Англияда бийликтин 3 бутагы такталган. Англиянын системасын көчүрүп алып, ийгиликке жеткендер көп. Мисалы үчүн Сингапур толук түрдө Англиянын мамлекеттик түзүлүшүн копия кылып алган, орусча айтканда көчүрүп алган. Толук түрдө бир мандаттуу округда шайланат. Бир мандаттуу округдан келгенде чыныгы элдик депутаттар келет. Бир мандаттуу округдан келгенде чыныгы элдик парламент болот. Эл менен депутаттардын ортосунда байланыш болот. Партиялык жоопкерчилик болот и жеке жоопкерчилик болот. Партиядан да көрсөтүлө берген укук берилиш керек. И жеке депутаттарда, жеке адамдарда өздөрүн көрсөтүш керек. Мисалы Америкада ошондой. Америкада чыныгы президенттик башкаруу абдан жакшы темп менен өнүгүп атат экономикасы. Мына карап көрүңүз. Партия көрсөтүп атат. Ал жерде партиядан көрсөтөт, жеке адамдар да көрсөтөт. Негизинен партиялык тизме деген жок ал жакта. Партиялык тизмесиз эле жашап атат. Партиялык тизменин эң негизи вакытыбыз аз калыптыр. 2-3 мүнөт. Ошон үчүн менин айтайын дегеним Кыргызстандагы соңку 10 жылдын ичиндеги орун алган саясий интригалар 9 жолу өкмөт башчысы алмашты. 9 жолу Кыргызстанда. 10 жылда. 10 жылдын ичинде. Саясий интригалар болду. Улуш талаш, башаламандык, жоопкерчиликсиздик, экономика өнүккөн жок, жумуш орун түзүлгөн жок, тышкы карыз $2 миллиард көбөйдү. Мына ушундай жыйынтыкка келип туруп биз эмне үчүн чыкпай отурушубуз керек? Бул акылдан чыгышыбыз керек да. Бул акылдан чыгыш үчүн бир гана жол бар. Бул чыныгы элдик парламент түзүш керек. Биринчи кадам. Андан кийин олуттуу мен айткан 3 өзгөртүүгө барыш керек. Мындан башка жол жок. Мына ушул идеяга мен айтам, бүтүндөй прогрессивдүү атууларды чакырат элем. Биригиш керек. Мен ойлойм, мына ушундай идеяны мамлекет башчы Сооронбай Шарипович да колдосо керек деп ойлойм. Анткени себеби Кыргызстанда Атамбаевдин кландык режимин толук түрдө кыйратканга эрки жетпедиби? Демек, элдик президент болом деген мүдөөсү бар да. Мен айткан системаны, демек, ишке ашырыш керек. Сабатсыз өлкөдө кыйын го, андайды жазасыз. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Бизде конокто Бакыт Аманбаев болду, мурдагы омбудсмен, азыр илимий изилдөө иштери менен алек болгон, өз пикирин билдирди. Шайлоо кандай болуш керек, парламент кандай болуш керек, бийлик системасы кандай болуш керек деп. Бирок андай системанын баарын биз деле көрдүк. Мына Акаевдин учурунда деле болду.
кийин партиялык тизмелер кирди. Партиялар жакшы болсо, балким чыныгы партия болуп, чыныгы идеялык жана орундарды сатпаган, тизмесиндеги орундарды сатпаган. Ошондой болсо, балким болот эле, бирок андай партиялар бизде жок экен. Деги эле саясатчылардын баары бизде бузулган саясатчы болуп кеткен. Ошон үчүн мындай чөйрөдө таза бир нерсе жасаш кыйын го. Баары бир деле жакшы ниет кылышыбыз керек, позитивдүү ойлонушубуз керек. Анан ар бир инсан, ар бир патриот, уул, кыздар биз алдыга карай жылышыбыз керек. Антпесек биз үчүн эч ким жасап бербейт. Туура. Биз өзүбүздүн чакан өлкөбүздү өнүктүрүп алышыбыз керек. Биздин негизги милдет ушул деп ойлойм. Ошон үчүн мен ойлойт элем. Азыр мүмкүн коомчулук туура түшүнсө, ошол конституциялык маселе боюнча конституциянын автору болгон Өмүрбек Чиркешевич Чикебаевди түз эфирге чакырганга дагы мен мындай ошондой сунушту айтат элем да. Элдин кызыкчылыгы үчүн, балдарыбыздын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Ошондо бир чыныгы жыйынтык чыгарууга болот деп ойлойм. Мүмкүн ушул маселеде сиздер жардам бересиздер. Рахмат сизге. Бизде конокто Бакыт Аманбаев болду, мурдагы омбудсмен. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.